Жогорку кеңеш бейшемби күнү Конституцияны өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аны кабыл алуу одоно мыйзам бузуулар менен жүргөнүн, баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршы болгон депутаттар айтып чыкты. Бирок алардын айткандары эске алынбай, көпчүлүк добуш менен долбоор добушка ээ болду. Айткандай, Конституцияга киргизилген өзгөртүүнүн соңку вариантында өнүгүү прогресс менен бир бол фракцияларынын лидерлеринин колу коюлбаганы белгилүү болду. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындады. Мындай мыйзам долбоорду парламент биринчи окууда кабыл алды. Референдум өткөрүү боюнча демилгени 90 депутат көтөрүп чыккан. Парламент жыйынында айрым депутаттар референдум мыйзамдарды бузуу менен өткөрүлөрүн сынга алышты. Буга катарлаш Конституцияны өзгөртүүчү документта жогорку кеңеште талкууланды. Сиздердин назарыңыздарга күн тартиби долбоорун сунуштайм. Конституцияны өзгөртүү үчүн референдум күнүн белгилеген документке 3 фракция лидерлеринин колу коюлган. Алар КСДП, Кыргызстан жана Республика фракциялары. Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев, ал жана анын партиялаштары башкы мыйзамды өзгөртүүдөгү элдик добуш берүү күнүн белгилөө жөнүндө долбоордун биринчи вариантын колдогонун, бирок 23 сентябрдагы кийинчерээк жарыяланган документте анын колу коюлбаганын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү. 29 берененин ичинен 26га биз фракциянын жыйынында биз макул болдук, бирок 3 беренеге биз макул болгон жокпуз. Ошон үчүн биз акыркы чечим чыгарган жокпуз. Ошондон биз кол койгон жокпуз акыркы вариантка. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев мыйзам долбоорун киргизүүдө процедуралар бузулбаганын текшерип, күчтөрдү бириктирүү керек деди. Регламент боюнча сүйлөп атабыз. Референдум жөнүндө аз киргизели деп атабыз. 10 күн деген талап бар. Бузайлык десек, анда ошону бузайлык анда. Бу бир. Экинчи, урматтуу депутаттар, жоопкерчилик. Мен бүгүнкү күн тартиби үчүн мен добуш бербейм. Бул жерде так жазылып турат. Бул мыйзам киргизилди. Асе Сөзбековна. Эч мындай эмоция калтырбай, так регламентти карасак, урматтуу депутаттар, эртең жооп беребиз. Конституциялык палата өзүнүн корунтуусун бергенден кийин, эгерде тез берсе, анда биз карабайлык. Жөн эле убакытты, жөн эле элди, жөн эле депутаттарды кыйнабайлык. Референдумду белгилөө тууралуу талаштуу документ менен кошо башка да маселелер чыкты. Мыйзам долбооруна эс алуу күнү экенине карабай, өкмөттүн тез арада чечим чыгарып бериши жогорку кеңештин регламентин бузуу болуп эсептелет. Коомдук талкуу болбой, түрдүү экспертизаларда өткөрүлбөгөнү, Конституциялык палатанын корутундусу жана долбоорго демилгечи депутаттардын тизмеде жоктугу да чоң маселе. Бүгүн да референдум жөнүндө мыйзам бар. Бирок ал бул Конституцияга туура келбейт. Ал референдум боюнча мыйзамда президент жеке өзү дайындайт деп турат. Ошондуктан референдум жөнүндө мыйзам кабыл алынмайынча референдумду жарыялоо боюнча мыйзам киргизилиши мүмкүн эмес. Ошол жаңы мыйзамдын негизинде ким демилгечи болот, алар кандай тартипте киргизет, кандай мөөнөттө каралат, ушуга окшогон өзгөчөлүктөрү ошол мыйзамда аныкталыш керек. Анан ал мыйзам жок туруп эле референдум жарыялайбыз деген бул Конституцияга туура келбей калат деп эсептейм. Канча жылдык тажрыйбасы бар депутаттар айтканына болбой, комитет төрайымы маселени күн тартибине киргизип, ал көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Ошол эле маалда референдум өткөрүү жана Конституцияны өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорлору катарлаш колдоо тапты. Эл өкүлү Чолпон Жакупова мамлекет башчынын азыркыдай жардамчылары менен эл душмандын кереги жок деди. Вот при таких помощниках главы государства, да, врагов не надо. Алар аны ар бир кадамында туура эмес иштерди жасап жатышат. Президенттин аппаратынын башчысы Фарид Ниязов Конституцияны өзгөртүүнү депутаттар иштеп чыгып, президенттин аппаратына келгенин мойнуна алган. Бирок мыйзам боюнча президенттин аппараты мыйзам демилгечи боло албайт. Демек, ал факт жүзүндө өзүнүн аракети мыйзамсыз экенин мойнуна алган. Конституцияны өзгөртүүнүн долбоору 3 ирет жарыяланды. Бирок акыркы вариантты ким иштеди? Сиздер айтып жатасыздар. Эксперттик группа сунуштарды кабыл алып, кээ бирлерин алган жок деп. Бирок аларга акыркы чечимди кабыл алууга ким уруксат берди? Ошол фамилияларды айтсаңыздар, баары өз ордуна келмек. Референдум мыйзамын кабыл албай туруп, Конституцияны өзгөртүү тууралуу жалпы добуш берүү күнүн аныктоо мыйзамсыз экенин юристтердин баары белгилешүүдө. Ага карабай социал-демократтар, Республика Журт жана Кыргызстан фракцияларынын демилгени алга сүрөшүү алдыда дагы чоң талашка жол ачарын эксперттер айтууда. Но за определились 4 человека, значит против остальных.
Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30 сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти комитетинин төрайымы Асель Кудуранованын үстүнөн арыз берди. Анын айтуусунда референдумду дайындоо мыйзам долбоору комитет тарабынан мыйзамдарды одоно бузуу менен каралды. Ошондой мыйзам бузуу менен алдыга жылдырганды биз эч качан көргөн эмеспиз. Тилекке каршы алар добуш менен эле чечебиз деп, добуш бергенде деле азыр чыгарып атабыз, добуш берген кишилердин колдорун бергиле деп. Ошол жерден көрүп атабыз. 4 киши каршы деп добуш берсе, калгандары макул деп өзүнүн пикирин айткандан коркуп атышат. Ошон үчүн биз айтып кетет элек, ар бир депутатты мыйзам бузган үчүн биз жоопко тартабыз. Карасартова ошондой эле депутаттардын арасынан мыйзам бузулуп жатканын түшүнүп, аны ачык айтып чыккан жана долбоордун акыркы вариантындагы айрым беренелерге макул эместигин билдирип, кол коюудан баш тарткандарга ыраазычылык билдирди. Мындай алкоолор социалдык тармактарда да күчөдү. Президент айтып койду деп эле башты жерге салып алып эле бүт 5 миллион калкты алдаганга болбойт да. Ошол парламенттик трибунада чыгып алып туруп, жок дегенде мен муну колдобойм деп кеткен Өнүгүү прогресс менен бир бул фракциясына бүгүн алкыш айткым келет да. Атамекен башынан эле айтып чыккан, мындай өзгөрүүлөр болбойт, мыйзам бузуу болбойт деп. Конституцияны өзгөртүүнүн маанисин коомчулук так түшүнгөн жок. Буга ачык көлөмдүү талкуулар өтпөгөнүн себеби экенин коомчулук айтууда. Тынччылык болсун, ушу жашообуз жакшы болсун, токчулук болсун, ушул эле болсо болду бизге. Конституция өзгөрбөй бизге мааниси жок. Мисалы үчүн 100 сүйлөм болсо 100 сүйлөмдүн бир 20 салмаса 20-сын эмне маанинде мурун эле. Азыр кайсы маанинде эле, туурабы? Ошол экен элге жеткиликтүү кылып мындай телевизордон мурден алып чыкса. Ал ортодо референдумдун өтүшүнө каршы жарандык активисттер кол топтоп, атайын курултай өткөрүү күнүн да белгилешти. Конституцияны өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоору тууралуу 7 октябрда парламенттик угуу өтө турган болду. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта.